Жашоодон максатың барбы? Максат үчүн эмнелерди кылып атасың? Жылдын жарымынан өтүп калды, эмнеге жетиштиң? Ар жаңы жылда бир максат коесуң, дагы келерки жерде жаңы жылдын башында бир максат коюп коесуң. Сен урматтуу мекендешим, баштайсың, таштайсың. Азыркы учуруңда өзгөртпөсөң болбойт. Эмне үчүн? Себеби сен ушул учуруңа чейин кылган нерселериң ушул абалга алып келди. Кылган кылыктарыңды өзгөртпөсөң болбойт. Жакшы жак албетте. Сингапурга, Кытайга, Японияга кайсы жерге барбасаңыз, постоянно бир адам кыла турган жумуштардын ордуна роботтарды коюп койгон да, максатсыз адамды робот деп коет. Робот адам деп коет да. Биз адамдар төрөлөт экенбиз, туулат экенбиз, бир жакшы нерселерге жетсек деп кыялданабыз, мечтат этебиз. Каалоо болуш керек. Эмненин үстүндө өзүңдү көргүң келет? 10 жылдан кийин, 20 жылдан кийин кайсы орунда, кайсы креслодо отургуң келет? Эмне иштин үстүндө өзүңдү көрө аласың? Мисалы, кыз турмушка чыгат экен, айтат да, мен сиздин бактыңыз боло аламбы? Жигит дагы айтат, мен сенин бактың боло алам, келечегиңди менен көрө аласыңбы деп, мисал үчүн. Кесип маселеси да, кайсы кесипти өзүң көрө аласың? Кайсыл кесип үстүнө өзүң биле аласың, урматтуу мекендешим? Каалоону кайсыл багытка бура аласың? Каалооң барбы? Эмнеге каалооң бар? Азыр кандай максаттарга аракет кылыш керек, урматтуу мекендешим? Негизи эле келечекте күтүлүп аткан эң күчтүү профессиялар врач. Врач тармак, урматтуу мекендешим, кимибиз окутабыз? Мисалы, бир мусулман жигит эле аялын келинчегин врачка алып барат. Бет роддомдо төрөтүп атканда эркек болуп калып атат да, өкүнүчтүүсү. Биз окутушубуз керек. Биз врач кылышыбыз керек. Врач тармагы, медицина тармагы өтө зарыл муктаждык тарап. Ал жерде зарплатасы аз экен, башка экен, халас тамам макул, аз экен, башка экен. Адалынан иште, берекелүүсү ошол. Сен көбүгө кызыкпа, көбүгө азгырылба. Врач тармагы, ошол эле кыздарыбызды окутушубуз керек, ошол эле балдарыбызды окутушубуз керек, медицина тармагына киргизишибиз керек. Өзү кызганып дагы коет, анан эркек врачка аялымды көрсөтпөйм деп. Анан кызын врачка окутпайт, медицинага окутпайт, мисалы үчүн. Ошондой экен, урматтуу мекендештерим, медицина тармакка балдарыбызды, кыздарыбызды окутайлы. Экинчиси, доставка тармагы, кайсыл эмне болбосун, не болбосун, адамдар биринчиден жалкоо болуп атат. Квартирада саардан кечке өлүк район деп коет да, өлүк квартирадан чыкпайт, жейт, уктайт, бир жерден чыкпайт. Пиццасын дагы, гамбургери, шаурмасын дагы доставка кылдырат. Доставка жеткирип берүү тармагы өнүгөт, тескери кетпейт. Өнүгөт, тескери кетпейт. Ошондуктан бул тармакка кирген дагы жаңылбайт. Жеткирип берүү тармагы, военныйлер. Милициянын, мисалы, милиция болуу кээ бирөөлөр жаман экен, башка экен. Урматтуу мекендешим, кээ бирөөлөр айтат, армия керек эмес, солдат болбош керек, башка болбош керек дейт. Миңден бири болушу мүмкүн. Жаман окуялар көп болушу мүмкүн. Жамандык бардык эле жерде болуп атат азыр. Кайсыл жатка кирбе, жакшылыкты издеген жакшылык табат, жамандыкты издеген жамандык табат. Кайсыл профессияга кирсеңиз дагы. Ооба, кыйын болот. Мисалы, милициянын аялына өтө кыйын, күтөт. Эң керектүү учурларда жанында боло албайт. Себеби неге? Флаг көтөрүп кызмат кылып жүрөт. Пограничник чек арада турат, мисалы үчүн. МВД ички органдарды карап, мисалы үчүн, ички тынчтыгыбызды карап жүрүп атат. Уурулардын, бандиттердин, зөөкүрлөрдүн заманы болуп кетет эгерде милициялар иштебесе. Алардын ичинде дагы таза тыкан, сон иштегендери бар, Аллах үчүн иштегендери бар. Аллах ыраазы болсун алардан. Военный тармак кириш керек экен. Мисалы, эң керектүү учурда жубайынын алдында боло албайт, мисалы үчүн. Кыйын да, көчүп жүрө бересиң ар жерге. Бирок ошого карабастан акыретте гүл, иншалла, эгер Аллах үчүн иштей турган болсо. Военный тармак. Мисалы, мен да суктанам, тез жардамда иштеген, военный тармакта иштеген, өзүнүн жумушун кылат, намазын окуйт, үй бүлөсүнө бактылуу ата болуп жүрөт. Бул сыймыктана турган маселе эмес, урматтуу мекендешим. Төртүнчүсү, тил үйрөнүшүң керек. Мисалы, кээ бирлөргө таң калам да, 11 жыл окуйт, ал жерде бүтүп 3 жыл коллежде окуйт, анан 5 жыл университетте окуйт, мисалы үчүн. Бир эле тилди үйрөнүп чыккан эмес да. Эсептесеңиз 17 жылы кетип атат, 15 жылы кетип атат окууга, а бирок ал байкош бир тилди билбейт. Бул таң калыштуу эмеспи? Өтө таң калыштуу, Ошондуктан тилге басым жасаш керек. Ырас башка нерселерди түшүнбөйсүң, жок дегенде тил үйрөнүп чык бир жерден. Жөн эле бир предметти үйрөнүп чык, бир тилди үйрөнүп чык, бул өтө пайдалуу. Азия, Европа, АКШ кайсыл жерге барасаң, тил, дүйнө эшиктери сага ачат.
кругозоруң бир автоматтык түрдө 100% көтөрүлөт. Качан сен тил үйрөнө турган болсоң, тил үйрөнүшүңүз керек экен. Кошуна тилдерди, анан англисин сөз түрдө үйрөнүшүбүз керек. Бул бизге керек эмес, биз башкабыз диндеги адамдарга керек эмес дегендик, бул караңгылык болуп эсептелет. Караңгылык болуп эсептелет. Ак калпак кандай керек болсо, тил бизге ошондой керек. Албетте эне тилибизден кийин. Максат маселесинде урматтуу мекендешим, мисалы өтө кызык окуялар бар. Бир жыгач уста бар экен. Жыгач уста ар кандай нерселерди жасайт экен. Бүгүнкү эшик терезелери болсун, ошол учурда жыгачтан болгон ар нерселерди жасайт экен. Күндөрдөн бир күн өтө ниет кылып, бир өтө чоң минбар, сулуу, коозугу теңи жок минбар жасайт экен. Минбар жасап, элдер чогулуп келип, муну сурашат экен жыгач устадан, бул эмнеге жасадың минбар десе, сат дейт экен, башка кылдайт экен. Сатылбайт, кооздугу чексиз, көзүң түшсө суктана турган минбар экен да. Элдер сат деп, байлар алабыз дейт, мынча дирхам, мынча акча беребиз, евро доллар көм салабыз, башка кылабыз дейт, бирок ал не дейт? Жок. Мен бул минбарды жасадым, эмне үчүн? Куддус үчүн жасадым. Ал биздин колубузда эмес, азыр кирестүүлөрдүн колунда, каяктагы куддусты айтасың дейт. Баягы жыгач устанын жообу тарыхты өзгөртө турган жооп болгон да. Мен жөнөкөй бир жыгач устамын. Мен өз милдетимди аткардым. Качан бир баатыр жигит чыгат, элибиздин арасынан бул минбарды коёт. Мен өз милдетимди аткардым деп ошондо жообун берет. Бул сөз ушунчалык тез айланат. Айланып жүрүп, көчөлөрдүн биринде жөнөкөй ойноп жүргөн жаш баланын кулагына чалынат. Ал жаш бала Кудайым буйрса, Аллах буйрса, мен ошол минбарды алып мешитке коёмун дейт. Күндөр өтөт. Ал өтө такыба жигит болот. Өзүгө жыргап жүрүүнү, өзүгө жыргап тамак жешти, өзүгө жыргап укташты, өзүгө жыргап ойноп күлүштү токтотот. Бүт бардыгын токтотуп, такыбалыкты, строго 100% дисциплинаны кармайт. Өжөрлүктү кармайт. Аллах үчүн ошо мешитти мен аламын дейт кирестүүлөрдүн колунан. Күн келет. Кирестүүлөрдүн колунан алып, мешит алгандан кийин эң биринчи кыла турган иши эмне болот билесизби? Минбарды алып барып мешитке коюш болот. Ал адамдын аты Салахиддин Аюби болчу. Максат, урматтуу мекендешим. Максат, жашоодо максат. Бүгүн сиз тиш токтурусузбу? Тишиңизди сонун кылың. Бир кылганыңыз кайра келе бербесин. Келен кайра келиш керек деп бир жерин туура эмес кылып коюп. Стройка ачыбызса, стройкада иштеп атса, ишиңизди таза кылың. Россияда иштеп атасызбы? Сиз иштегенде сонун иштеп коюң, жаңдардан бери тазалап. Алдайын деп аткан орус дагы уялып калсын деп буга кошуп бере турган адам экен депчи. Мусулманча үлгү болуңуз. Таксиде иштеп атасызбы? Таксиге чыкканда таза жыттар жытанып турсун. Таза жыттар жытанып турсун. Мусулман ушу кен дей турган болсун. Башкалардын шилекей агып калсын. Сизден үлгү алсын. Сизге таасир алуучу эмес, таасир берүүчү болуңуз, урматтуу мекендешим. Магнит болуңуз. Өзүңүздөн арылтуучу эмес, өзүңүзгө тартуучу магнит болуңуз. Таква болуңуз. Максат маселесинде ар ким өзүнүн милдетин аткарыш керек экен. Эң чоң сиздин милдетиңиз бүгүнкү учурда студент болсоңуз окушуңуз керек. Ата мекенге кыла турган эң чоң милдетиңиз ушул. Ар кандай диний уюмдарга, ар кандай агымдарга, ар кандай бекерчилик нерселерге аралашка акыңыз жок. Бүгүн окушуңуз керек. Ата энеңиз окуду, 100% окуганыңыз бул ата энеңизге, мекенге, жерге кызмат кылганыңыз болуп эсептелет. Бир жерде орунда кызматкерсиз 8 саат иштей турган адамсызбы? 8 сааттын 5 саатына кыянат кылып, кеңири жүрүп, убакыт өтсө болду деп атасызбы? Тапканыңыз арам болуп калат. 8 саат мамлекет берип атып иштейсиң деп, ошол саатты иштешиңиз керек, кааласаңыз. Иштебеген убактыңыз арамга эсептелет, урматтуу мекендешим. Сиз калпчы болуп атасыз бул жерде. Мусулман коркушу мүмкүн, бирок калпчы болбойт. Ар бирибиз өз милдетибизди туура аткарайлы, урматтуу мекендештерим. Жалгандан эмес, калптан эмес, кыянаттан эмес, адилеттүүлүктүн, чынчылдыктын үстүнө курайлы, урматтуу мекендештерим. Ушул маселелерде, урматтуу мекендешим, жеке менден дагы сурашат да, максатыңыз эмне деп. Максаты мен бир окуя бар, Башир Хафиянын окуясы бар. Хафияме жылан аяк деген мааниси келип калат. Мунун себеби бар. Күндөрдөн бир күн Башир Хафи эми жаштык кезде ушундай
алкаш болгон экен да, мындайча айтканда, ичкиликтүү адам болгон. Бир күндөрдөн бир күн ичип ушинтип келип атса, жамгыр жаап атат, ылайга аралашып, баягы чаң тозондо башкада кереметтүү Аллах Тааланын ысымы жазуулар туруптур. Баягы нерсени алып, тазалап, ылайдан тазалап барып бир жерге асып коюптур дубалга. Ошол айыл дагы эле бир даана, илимдүү, билимдүү адамдын түшүнө кириптир. Бышыр Хафиге барып айткан, ал биздин ысымыбызды тазалады, ал бизди даңктады, ал бизди тазалады, биз аны тазалардын катарына коштук, тазалардын катмарында ал деп айтат экен. Ал даана зат ойгонуп, бул түш Бышыр Хафини тааныйт, бул айылдаш, жердеш, ичкиликтүү, алкаш адам башка деп маани бербей, экинчи күнү дагы уктайт, экинчи күнү дагы ушу түштү көрөт, деп калат. Үчүнчү күн уктайт, үчүнчү күнү дагы ушу түштү көрөт. Анан таасирленип, бул түштө бир белги бар деп Бышыр Хафини издеп жөнөйт экен. Барса баягы өзүнүн аракканасында арак ичип аткан учур кирбей эле даана илимдүү адам кирсе уят, аракканага кирбеш керек. Сырттан эле бир кызматчыны чакырып барып Бышыр Хафини айтып кел. Барып кызматчы айтат экен, Бышыр Хафи сиз чакырып атат десе, мен да чакыра турган адам бар бекен деп башкача болуп, ким чакырып атат десе, ушундай бирөө деп атат десе, жок, анда мен чыкпайм, барып айтып кой, эч ким жок башка деп. Кайра чыгып келип, жок деп атса, эмне себептен келдиңиз, эмне максатта келдиңиз, ким жөнөттү десе, ааламдардын Раббысы жөнөтүптүр деп айтып койгон деп кызматчыга айтат экен. Кызматчы келип кайра ааламдардын Раббысы жөнөткөн адам экен деп айтса, Бышыр Хафи ушундай титиреп, калтырап, ушинтип өзүнө жок, жылаң аяк чуркап чыгып кетет экен. Баягы жылаң аяк деген, Бышыр Хафи деген жылаң аяк ошондон калган да. Чыгып эме кылса, сиз ушундай ыйык келмелерди тазалаган экенсиз, тазаладык деди. Арулаган экенсиз, арулады. Аллах сизди тазалардын катарына коштур. Мен катарынан 3 күн түш көрдүм деп айтат экен баягы илимдүү зат. Ошондон кийин баягы чыгып кеткен боюнча жылаң аяк бут кийим кийген эмес экен да. Бышыр Хафи дагы ошондой илимге кызыккан, даана, таква, дават кылды, илимге чакырды, канчалаган адамдарды мусулман болушуна себепчи болду. Эми аны Аллах өзү билет, ал өзү билет. Бышыр Хафи дагы өлөт, өлбөгөн эч ким жок. Бышыр Хафи өлгөндөн кийин ошол чөлкөмдө ошол учурдагы бир улуу аалымдардын түшүнө кирип, Бышыр Хафиден баягы алып сурайт экен да. Сиз ушинтип жүрдүңүз, дүйнөдө өзүңүз таква кармадыңыз, Аллах сизге эмне неаматтарды берди, эмне кылды десе, баягы Бышыр Хафи, мен өттүм, Аллах Таала мага жер жүзүндө жашап жаткан учуруңда сенчелик эч кимди жакшы көрбөйт элем деди, дейт экен да. Менин максатым мисалы Аллахтын ыраазычылыгын табыш. Негизги максатым. Бирок бир себеп аркылуу ыраазычылыкты табабыз да. Бирөө врач болуп, бирөө милиция болуп, бирөө саясатчы болуп, бирөө молдо болуп, бирөө дыйкан болуп, бир себеп аркылуу ыраазычылык табабыз. Жөн эле жалкоо болуп, жөн эле уктап ыраазычылык табып болбойт. Урматтуу мекендештерим, ойлонушубуз керек ушул маселеде. Максат коелу, максатсыз жүрбөйлү. Аллахтын сүйүктүү пенделеринен болойлу. Аллах жакшы көрөт кесиптүү адамдарды, өнөрчүл адамдарды, колунда кесиби бар иш кылган адамдарды жакшы көрөт. Бекерчилерди эмес. Бекерчилер күнөө кылат, бекерчилер зөөкүр болот, бекерчилер адамдан оокат тапканды ойлойт. Бекерчиликтен баардык нерсе келип чыгат. Иштин баардыгы проблема эмес, иштин жоктугу проблема негизи. Ойлонойлу, ойгонойлу, максат коелу, жаштар аракет кылайлы.